Москвадан Казакстанга 5 пересадка үйүңүздөрдөн барып алып кетебиз. Кирди чыкты кылабыз жана жолдо документтериңиздерге да жардам беребиз. Машинабыз таза жана ыңгайлуу. Сиздерди жолдо чарчатпай, аман эсен алып барып келет. Сиздердин кызматыңыздарда өз ишин мыкты билген тажрыйбалуу Эрнис. Андыктан төмөнкү номерлерге чалыңыздар, жазыңыздар. 89 296 544 564 89 250 17 16 16. Биз ар дайым сиздердин кызматыңыздарда 24 саат бою байланыштабыз. Андыктан төмөнкү номерлерге чалыңыздар, жазыңыздар. Президент Жапаров миграцияга кеткендерди өлкөдөн жумуш караштырууга чакырды. Президент Садыр Жапаров курултайда Кыргызстанда иш жок деп миграцияга кетип жаткандарга кайрылды. Анын айтымында былтыртан бери курулуш жана тегүү тармагында жумуш орундары көбөйдү. Курулуш тармагы өсүп, тикмекчи фабрикалар көбөйүп жатат. Азыркы тапта 10 миңге жакын жумуш орундары бар. Курулушка коңшу өлкөлөрдөн келип иштеп жатканын билесиздер. Өзүбүздүкүлөр башка мамлекетте жүрөт. 60-70 миң рубль алат экен. Бизде деле 70 миңден берип жатат. Келгиле десе келбей жатышат. Кудай буйруса жумуш орундары мындан да көбөйөт, деди Жапаров. Президент кийинки жылы курулуш тармагында иш орундары дагы көбөйөрүн айтып, миграцияга кеткендерди өлкөдөн жумуш караштырууга чакырды. Булак Спутник Кежи. Орусияда алгачкы жолу аскердик каттоодон баш тарткан мигранттар жарандыктан ажыратылды. Челябинск облустук соту 21 жана 24 жаштагы ага ийнине жарандык алып жатканда аскердик каттоого турбаш үчүн атайлап жалган маалымат берген деген кээне менен ушундай чечим кабыл алганын жергиликтүү ички иштер башкармалыгы 15 декабрда билдирди. Алар буга чейин кайсыл өлкөнүн жарандары болгону так маалымат берилген жок. Болгону мурдагы Советтик Союзга кирген мамлекеттен экени айтылды. Маалыматка караганда ага ийни быйыл жайында өткөрүлгөн мыйзамсыз мигрант операциясынын маалында кармалган. Орусияда мыйзамга ылайык жарандык алган аскерге милдеттүү адам 2 жума ичинде каттоого турушу керек. Ички иштер башкармалыгынын өкүлү Елена Довбенконун Интерфакска берген комментарийине ылайык агаийнинин орус паспорту алынат. Андан кийин алар Орусиядан өз ыктыяры менен чыгып кетиши керек. Болбосо күч менен депортацияланат. Орусияда аскердик каттоого туруудан баш тарткан мигранттарды орус жарандыгынан ажыратуу сунушун буга чейин тергөө комитетинин башчысы жана Мамдуманын депутаттары сунуштап келишкен. Ошондой эле алар Украинадагы согушка баруудан баш тарткан мигранттарга дагы ушундай эле чара колдонуу керек экенин айтып жүрүшөт. Булак Азаттык. Кыргызстанда акча которуулар 9 айда 774 миллион долларга кыскарды. Ушул жылдын январь айынан сентябрь айына чейин Кыргызстанга 1 миллиард 437 миллион 590 миң доллар которулганын Улуттук банк билдирди. Бул жеке жактар которгон каражат. Акчанын басымдуу бөлүгү 1 миллиард 304,7 миллион доллары Россиядан түшкөн. Белгилей кетсек, 2022 жылдын ушул мезгилинде Кыргызстанга 2 миллиард 211,6 миллион доллар которулган. Быйылкы сумма 774 миллионго аз. Өткөн жылкы акча которуулар негизинен рекорд койгон. Эске салсак, которулган каражатты мигранттардын акчасы деп коюшат, бирок башка транзакцияларда эске алынат. Каражат түрдүү валютада келип түшүп, алардын долларлык эквиваленти көрсөтүлөт. Булак Назар Ньюс Кежи. Казакстанда жол тыгында калган 150дөй унаа жүргүнчүлөрүн куткарууга кыргыз куткаруучулары кетти. Бул жөнүндө өзгөчө кырдаалдар министрлиги жазды. Алдын ала маалымат боюнча 2023 жылдын 14 декабрь күнү Казакстан Республикасынын Жамбыл облусунун Кордай районунда жааган кардын кесепетинен Алматы-Ташкент унаа жолунда кар күрткү пайда болуп, унаа жолу жабылган. Алдын ала 112 кызматына келген маалымат боюнча Алга айылы менен Кордай айылынын ортосунда 100-150дөй унаа жүргүнчүлөрү менен Кыргызстан тарапка өтө албай калган. Жерине Казакстан Республикасынын өзгөчө кырдаалдар департаменти тарабынан 99 куткаруучу жана 37 оор техника тартылган. Жол тыгында калып калган жарандарды чыгарууга көмөктөшүү максатында Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан 39 куткаруучу, 5 оор техника, 1 Nissan пикап, 2 кар унаасы жана керектелүүчү шаймандар менен саат 3:05 Ак жол чек ара постуна чыгып, саат 8:15 Казакстандын аймагына киришти. Мындан сырткары Кыргызстан менен Казакстандын Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрликтеринин кризистик кырдаалдарда башкаруу борборунун сүйлөшүүлөрүнүн негизинде жеринде ыктыярчыларга 5 унаа менен тоскоолдуксуз айланма каттам уюштурулуп, жарандарды коопсуз жайга эвакуациялоо жүргүзүлүүдө. Кошумча маалымат берилет. Булак Коштова.
Бишкектеги суу каптоо. Мэр атка минерди кызматтан алып, дагы экөөнө сөгүш жарыялады. Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев 2 атка минерге сөгүш жарыялап, бирөөнү иштен алды. Бул тууралуу кала мэриясынан кабарлады. Маалыматка ылайык Аларча каналындагы суу ташып, көчөлөрдү каптаган окуядан кийин кала башчысы Айбек Жунушалиев Бишкек суу чарба муниципалдык ишканасынын директору Радик Жумабек уулун Аларча дарыясынын нугундагы муздарды азайтуу боюнча иштерди жакшы жүргүзгөн эмес жана кырдаалды өз убагында жөнгө сала алган жок деген негиз менен кызматынан бошотту. Ошондой эле кызматтык милдеттерин талаптагыдай аткарбагандыгы жана турак жай коммуналдык чарбанын ишине жетишээрлик көзөмөл жүргүзбөгөндүгү үчүн вице-мэр Жыргалбек Шамыралиевке, Октябрь райондук администрациясынын башчысы Жаныбек Орозалиевке сөгүш берди. Эскерте кетсек, кечээ Аларча дарыясынын нугуна муз тоңуп, суу анын жанындагы жолдорду, жөө адамдар өтүүчү аймактарды жана үйлөрдүн королорун каптаган. Булак Супер Кежи.